Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Пакистан Афганистан менен чегарасында дуал куруп баштады. Бул кадам террорчулукту токтотобу? Бозкундагы түрк имамына каршы саясий куугунтук алыстагы Сенегалда балдардын мектепке барышына тоскоолдук кылууда. Босния спорт ишкибоздору жана атлеттер Сараеводагы 1984 жылкы кышкы олимпиаданын даңкын кайра жаратууга умтулууда. Пакистан армиясы Афганистан менен чегарасын бойлой тосмо кура баштады. Талибан кыймылына баш паник берет деп, Афганистан менен Кошмо Штаттары Пакистанды айыптап келген. Бирок Пакистан бийликтери өлкөдөн сүрүп чыгарган согушкерлер Афган жеринен конуштабат деп эсептейт. Эки өлкө чегарасынан Секандер Кермани баяндайт. 2,5 миң чакырымга созулган Пакистандын Ооганстан менен чегарасы аймак козголоңчу топтордун чордонуна айланган. Эми Пакистандын армиясы чегарада зым тосмо тартууну көздөйт. Мамлекеттин армиясы BBC-ни тик учак менен аймакка алып барып, иштин көлөмүн көрсөттү. Ооганстан менен чектеш Пакистандын Балучистан провинциясындагы жергиликтүү командир аймак ооган жихадчылары үчүн баш калкалоочу жайга айланбайт деп билдирди. Расмийлер болсо миңдеген килограммдагы жардыруучу заттарды таап, алар Пакистандын өкмөт күчтөрүнө каршы колдонулмак деп билдирүүдө. 80-85% террордук чабуулдардын 80-85% Ооганстанда уюштурулат. Зым тосмо тартылгандан кийин чегара көзөмөлгө алынып, тургундар белгилүү болгон жолдор аркылуу жүрүп калат. Бул өлкөнүн расмий эки чегара өтмөгүнүн бири. Ал аркылуу күнүнө 16 миңден 20 миңге чейин адам өтүп турат. Козголоңчулар расмий чегара өтмөктөрүнөн өтпөйт. Бирок чегарага жакын жайгашкан жүздөгөн үй бүлөлөр дагы расмий өтмөктөрдөн өтпөйт. Мен жергиликтүү командирден зым тосмону АКШнын Мексика менен чегарасында курам деген дуалга салыштырса болобу деп сурадым. Ар бир эгемен мамлекет өз чегарасын бекемдеп, коопсуздукту камсыздоого укугу бар. Зым тосмо чегарадагы зомбулукту басаңдатса, эки мамлекеттин мамилесин оңдоого салым кошот. Эгерде тосмо Пакистанга бет алган козголоңчуларды токтотуп, Ооганстанга бет алган жихадчыларды токтотпосо, эки мамлекеттин мамилеси чыңала бермекчи. Сенегалда окуу жылы башталды. Бирок 3 миңден ашуун жакшы окуган окуучу мектепке бара албай үйүндө отурат. Алар Түркиянын өкмөтү сүргүндөгү Имам Фетхулла Гүлен менен байланышы бар окуу жайларын жаптыра баштагандан бери окууга барбай калгандардын катарына кошулду. Окуу жылдын башындагы гүлдök көпкө созулган жок. Чейрек башталганына 3 жума болду. Ага карабастан мектептин класстары бош турат. Салиф Диата так илимдер боюнча мугалим. Ал Явусилим Босфорус аттуу колледжинде окуган. Аталган мектеп Сенегалдагы 9 гүленчил мектептердин бири. Ал өткөн жумада орун алган окуяларга нес болуп турганын айтты. Өткөн дүйшөмбү күнү мектепке келсек, полиция кызматкерлери окуучуларды жана мугалимдерди киргизбей коюшту. Алар өкмөт мектепти жабууну чечти деп айтты. Бул кадам түрк динаятчы Фетхулла Гүлен менен түрк өкмөтү ортосундагы кайым айтышуунун соңку окуясы. Африка чөлкөмүндө Гүлен 90-жылдары мектептерди сала баштаган. Өткөн жылы Гүлен Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштү уюштурууга аракеттенди деп айыпталган. Эми Анкара Гүлен негиздеген окуу жайларды жабууну көздөйт. Мунун бардыгы Мыбая үй бүлөсү үчүн түшүнүксүз саясат. Алардын улуу кызы Гаэль өткөн жылы окууну аяктаган. Кичүү уулу Абдуга дагы 2 жыл калган. Явуселим жакшы мектеп. Балдарымдын мектебин алмаштыргым келбейт. Бирок Недея Мыбая Түркиядан келген инвестиция маанилүү болгондуктан өз өлкөсүнүн өкмөтүн ыңгайсыз абалга кептеп коерун толук түшүнөт. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түндүк кореялык хакерлер Түштүк Корея армиясынын ири көлөмдөгү документтерин уурдап алганы айтылууда. Алардын ичинде Түндүк Кореянын лидери Ким Джонг Унду өлтүрүү планы да болгон. Түштүк кореялык юрист Ри Чол Хинин айтуусунда
Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин бул маалыматында Сеул менен Вашингтондун соңку согуш пландары да камтылган. Американын Калифорния штатында тала түздө өрт каптап, кеминде 10 киши каза тапты. Миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Чукул кырдаал жарыяланып, бийликтер өрттү өчүрүү менен алып бурушууда. Барселонада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Испаниядан бөлүнүү тууралуу референдум кызуу талаш жаратып, эми Каталония президенти Карлос Пучдемонт аймактык парламентте эмне деп айтаары түрдүү жоромол жаратууда. Каталон парламентте бир тараптуу түрдө көз каранды эместикти жакташы ыктымал. Мадрид референдумду мыйзамсыз деп атаган. Улуттар уюму Бирмадан Бангладешке качкан рохинджа мусулмандарынын саны кескин өскөнүн айтууда. Биринчи күнү 11 000 киши Бангладешке качып барган. Ракхайн штатында өлтүрүү жана үй жайды өрттө токтобой жатканын качкындар буунун качкындар агенттигине билдирген. Боснияның спорт ишкибоздору жана атлеттери 1984 жылы Сараевода өткөн кышкы олимпиаданын даңкын кайра жаратууга белсенүүдө. Югославиянын ыдырашына удаа башталган согуш жылдары Олимп оюндары өткөн жайлар талкаланган болчу. Аларды кайра курууга өлкөнүн каражаты жок. Бирок спорт күйөрмандары жана ыктыярчылар каражат топтоп, оңдоо иштерин өздөрү жасап кирди. Саатына 140 шакырым ылдамдык менен түшө. Боснияда өткөн кышкы Олимп оюндарынын эски жылгаягы жай мезгили болсо да кайра жанданууда. Бул абдан сонун жол. Мен үчүн дүйнөдөгү эң жакшысы. Көп спортчулар, улуттук командабыздагы менин кесиптештерим жана башка өлкөлөрдүн командалары дагы бул жолду абдан жакшы дешет. Анткени бул жол техникалык жактан коопсуз жана абдан тез. Согушка чейин 3-чү дүйнөлүк чемпионатта колдонулду. Бирок согуш учурунда бул жер согуш тилкесине айланган. 1997 жылы жылгаяктуу оңдоо идеясы пайда болгон. 20 жылдан кийин мен дагы деле ошого умтулам. Кышында бул жолду колдонуу өтө опурталдуу болуп калды. Себеби муздун үстүндө өтө ылдам кетүү болбойт. Ага карабай көптөгөн жаш муун спортчулары шыктанып келет. Мен бул жолду эң алгачкы машыгуумдан кийин дароо жакшы көрүп калдым. Сезон учуру бүтүп, жай келген маалда машыкса болот. Өйдө төмөн жерлерин ар дайым оңдоп түзөп турабыз. Требивия тоосундагы бул жол туристтерди, велоспортчуларды тартып келет. Бирок жергиликтүүлөр үчүн бул жер өтө маанилүү. Бул жол менин оюмча жакшы эстелик. Бир учурда бул жер эмне болгону баарыбыздын эсибизде. Баардык эстеликтерди калыбына келтирип, кайрадан баягы Олимп шаарына айлантсак. Спорт темасын улайбыз. Кече Косовону 2-0 менен уткан Исландия биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алды. Башка оюндарда Австралия Сирияны утту. Жеңиш голун 37 жаштагы австралиялык Тим Кехил тепти. Сирия болсо дүйнөлүк чемпионатка катышпай калды. Бүгүн кечинде чемпионатка жолдомо алам десе, Нидерланд Швецияга кеминде 7 гол киргизиши керек. Аргентина болсо чемпионатка катышуу үчүн Эквадорду утушу зарыл. Алар азыр Түштүк Америка тобунун 6-сабында. Жеңүүчү жолдомо берилчү аймакка чыгат. Анди Мөррей жана Серена Уильямс январь айында Австралиянын ачык чемпионатына катышканы турат. Британдык биринчи ракетка Анди Мөррей травма алып, июль айынан бери оюнга чыга элек болчу. Серена Уильямс болсо сентябрда көз жарып биринчи балалуу болду. Буларга Новак Джокович жана Стан Вавринка кошулушу ыктымал. Жаңылыктар соңунда Американын Балтимор шаарында окуучуларды ташыган автобустан тартылган видео интернетте кеңири жайылып кетти. Мектеп окуучулары автоунаасын желин бөтөлкө менен урганына ачууланган мынау киши автобуска жармашып алган. Айдоочу аны киргизбей бир нече жолу эскертүү берди. Акыры полиция автобуска жармашкан кишини камакка алды. Унасына аябай болушча айдоочу экен. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта болуңуздар.